Бишкекте акча опузалоого жана пара берүүгө шектелген блогер кармалды. Милициянын айтымында жигит тест татым жайынан санитардык нормалардын бузулушун аныктап, аны коомчулукка чыгарбаш үчүн жайдын ээсинен 100 000 сом талап кылган. 25 жаштагы К.А. аттуу блогер милицияга жеткирилгенден кийин кайра тартип сакчыларына 100 000 сом сунуштаган. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бишкектин чет жакасынан Калашников автоматы, ок дарылар жана бычак табылган. УКМКнын маалыматына ылайык, бул табылгандар Камчык Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнө жана террордук топторго тиешелүү болгон. Мегаком компаниясынын мурдагы директору мас абалында унаа айдап кармалды. Бул тууралуу патрулдук полициядан Өздүк булактар 24 KG редакциясына билдирген. Маалыматка караганда, Гелендваген унаасы 6-июлга караган түнү Чүй проспектиси менен Абдрахманов көчөсүнүн Советская кесилишинде токтотулган. Айдоочунун мас экени аныкталган. Кийинчерээк экспертиза муну тастыктаган. Учурда унаа айып жайга киргизилип, айдоочунун күбөлүгүнөн ажыратуу маселесин кароо үчүн иш сотко жөнөтүлгөн. Белгиленгендей, кармалган жаран Мегаком уюлдук компаниясынын мурдагы башкы директору Нурлан Мамытов болгон. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Тажикстандын Душанбе шаарында Кыргызстандын желектери илинип, Садыр Жапаровду тосуп алууга кызуу даярдык көрүлүүдө. Ырчы Аскат Мусабеков жүктөгөн сүрөт видеолордон Кыргызстандын желеги имараттарда жаркырап турганын көрүүгө болот. Ал Тажикстан маданият кызматкерлерин аэропорттон жылуу тосуп алганын айткан. Бүгүн президент Садыр Жапаров мамлекеттик сапар менен Тажикстанга барды. Сапардын алкагында бир катар жолугушуулар жана эки өлкөнүн искусство ишмердигинин катышуусунда түбөлүк достук концерти пландалууда. Садыр Жапаров мамлекеттик сапары менен Тажикстанга барып, аны аэропорттон Эмомали Рахман өзү тосуп алды. Душанбе шаарынын эл аралык аба майданына эки өлкөнүн мамлекеттик желектери илинип, килем төшөлүп, ардак кароол тизилген. Өлкө лидерлерине 500дөн ашуун артист катышкан концерттик программа көрсөтүлдү.
و مهمان‌نوازی تاجیکستان صمیمانه Qarabağda میگویم улуу мартабалуу сизди достук жана меймандос Тажикстанда достук жатканыңызда чоң жүрөктөн кубатыңыздабыз. Хуш омадед. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер.